Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар. Кийинки суроо кайрылуу. Саламатсызбы, Эли мырза, мага сиздин кеңешиңиз керек болуп жатат. Кеңеш берүү үчүн отурабыз. Кеңеш сизден айлансын. Биздин баш кошконубузга 18 жыл болуп калды. Тун кызым 17де. 4 балам бар. Жолдошум иштебейт. Кыйла жыл болуп калды үйдө отуруп калганына. İştebейсиңби десем, ар шылтоон айтат. Көрсөтпөгөн кылык жоруктарын көрсөтүп бүткөн. Көңүлүмдү оорутуп бүткөн. Айла жок, балдарды ойлоп, эч нерсеге карабай жашап жүрөмүн. Өзүнүн да көңүлү жок мен менен жашоого, бирок балдардын келечеги үчүн аракет кылышыбыз керек да, финансы жактан. Өзүм иштеймин, бирок мен тапканым тамак аштан ашпайт. Шылтоолору түгөнбөй эле койду, кантсем болот, дейт. Урматтуу айым, атыңыз да жок экен, жашыңыз да жок экен. Ошондуктан мындай деп айтайынчы. Мен айтып берейинби сиздин жашооңуз эмне болот? Мындан сиздин жашооңуз эмне болот айтып берейин. Сиз ушинтип 4 баланы анан күйөөңүздү ушинтип багып, тапкан тыйыныңыз тамактан чыкпай жүрүп өлөсүз. Мына ушул болот. Сиздин келечегиңиз ушул. Келечегиңиз ошол. 18 жыл баш кошконубузга 18 жыл болуптур. Кыйла жылдан бери күйөөңүз колтой көлтөк болуп эчтеке кылбай жатат экен, аны сиз багат экенсиз, анан балдарымдын келечеги үчүн аракет кылышыбыз керек. Көргөн жокмун, балдарыңыздын келечеги үчүн эмнени аракет кылып атасыз? Эмнени кылып? Сиз 4 балаңызга кошуп бир көлтөктү багып атасыз, болду. Бир көлтөк байды багып атасыз да. Эчтеке кылбаса, сиздин мойнуңузга отуруп алып жашап атса, анын несин баласынын келечеги? Сиз кайра балдарыңыздын келечегин өлтүрүп атпайсызбы? Өзүңүздүн иштегениңиз тамактан ашпаса. Бир көлтөктү көчкө тээп туруп тийбесеңиз, акчаңыз кичине көбөйүп калып атпайбы? Балдарыңызга жакшыраак жашап калат да. А балдарыңыз сиз экөөңүздүн жашагыңыз келбей жатканын мурда эле билет. Бала деген өтө сезимтал болот. Сиз айтпасаңыз дагы, силер урушпасаңыз дагы, сиздердин болгон бири-бириңерге мамилеңерди бала минтип эле билип коет, унчукпай. Айтпаса деле, айта албаса да кичинекей болгон бала да билет. Сиз кайра алардын ошол балдардын жашоосун өлтүрүп атпайсызбы? Дагы бир көлтөккө кеткен акчагачы. Кантсем болот дейсиз, сен билбейм, сиз буга көнүп калдыңыз да. Ошо эки 4 бала анан 5-чи көлтөктү бакканды сиз көнүп калдыңыз да. Анан эми мен азыр сизге бул көлтөктү көчкө тээп ыргытып ийди, сиз барып мени укпайсыз да. Ошо ойдон эле аны багып жүрө бересиз. Мен бир гана мындай көз ачык болуп эле ушинтип айтып коем. Ушинтип эле барып эле тетиги түз эле барып эле көргө түшүп кетесиз. Мен келечегиңизди айтып атам, келечегиңизди эле айта алам. А мындай кеңеш бергенде мен сиздин ордуңузда болсом көчкө тээп калып чыкмакмын, мисалчы. Бирок сиз эми буга чейин көчкө теппеген, YouTube'да Карпбеков айтты деп теппейсиз да, туурабы көчкө. Бирок мен айтып атам, сиз ошо эки балдардын келечеги үчүн эмес, кайра балдарыңызга кете турган тыйынды ошол эки бир көлтөк бай үчүн кошо кетирип, балдарыңызга жакшыраак жашоого мүмкүнчүлүк бербей жатасыз да. Не деп айтам эми сизге? Шоруңуз эми, шоруңуз. Мындай сөз да жок эми, бул көлтөк байдын колу деле буту деле иштейт экен да. Кароолчу болуп да иштебейт экен да көлтөк байыңыз. Эмне кыл дейин эми? Ошо эки көлтөк байыңыз менен же бактылуу болбосоңуз, же жашагыңыз деле келбесе, же ал акча таппаса, сиз тапкан тамакты жесе, шорду экенсиз да. Ошо эки көлтөк байдын кулу экенсиз. Эмне кылайын андан башка? Эркиңиз жетип көчкө тээп аласызбы, же кете аласызбы? Ал мен күмөнмүн. Бирок мен ушул кеңешиңизге атайын бул жерге чыгарганымдын себеби, мен сиздин келечегиңизди эле айтып атам. Ошентип барып, бир күнү ооруп барып, түз эле ушинткен бойдон жакшылык көрбөй эле ошо эки көргө түшүп кетесиз, болду.
Ошондой эми эмне дейм эми. Ийгилик ушундай кыска жооп. Таарынмаңыз катуу айтканым үчүн, бирок эми билбейм буга эмне деп жооп берсе болот. Эмне деп кеңеш кылып берсе болот. Эмне деп айтам эми? Буга ким эмне деп айтат? Мына азыр могу комментарийде туугандар, ушу достор айтышат, азыр YouTube'да көп кишилер баарыңыздардан суранам, өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтып койгулачы, бул Көлтөкбайды эмне кылабыз, кандай кылабыз же чогуу баралыкпы, телефонун сурап, дарегин сурап, Көлтөкбай иштеп койчу эми тамак үчүн деп айтабызбы? Ал дагы бир тиги арык симпатичный көлтөк эмес да, бир былтыйган бир көлтөк жатат да ошол жердечи, мисалычы. Ну эми сиз таарынбаңыз. Мен ушинтип айтып атат депчи, андан башка кеңешим деле жок сизге. Аман болуңуз, ийгилик каалайм сизге. Ошол.